Узап бараткан жылы Канай уулу Байтик Баатырдын 200 жылдыгына өзгөчө маани берилип, мамлекеттик деңгээлде мааракелик салтанаттар белгиленди. Он 9-кылымдагы кыргыздын Солтоо уруусунун манабы болгон Баатырдын басып өткөн жолун, кыргызга кылган ак эмгегин даңазалаган Байтик Баатыр китеби дагы толукталып, ушул жылы кайрадан басылып чыкты. Бул тарыхый романды 2019-жылы жазып бүтүп, окурмандарга тартуулаган автор Бүбүрө Бектенова тарыхый булактарга таянуу менен айрым фактыларды тактап, толуктап, экинчи ирет сунуштоодо. Бул китеп окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, массалык маалымат каражаттарында байма-бай чагылдырылып келет. Чындыгында көлөмдүү роман жазуу түмөн түйшүктү талап кылат. Мындай ишке жазуучулук тажрыйбасы арбын, акыл көрөңгөсү кенен, сөз байлыгы мол инсан гана батынып кирише алат. Жазуучу Бүбүрө Бектенованын ушундай даярдыктан өтүп келгендигин анын буга чейинки жарык көргөн Айтамга, Жаңгарач би китептеринен баамдоого болот. Калайык калк, кагалайын журтум. Бүгүн мен сол телинин бийлигин иним Эш Кожо уулу Жаңгарачка ыйгарып берип жатам. Жаңгарач иним, элиңди оздурбай, коргулбай, жакшы бий болоруңа ишенем. Солтоо уруусунун манабы Байтик Канай уулу тарыхта кокон бийлигине каршы күрөшүп, алдын ала сүйлөшүү менен Верныйдан Колпаковскийди чакыртып, экөө пишпек чебин талкалаганы белгилүү. Кийин 200 аскери менен Мерке, Улуу Ата, Чымкенттеги кокон чептерин талкалагандыгы тарыхый чындык. Россиянын ак падышасынан капитан чинин алган Байтик Баатыр чүйдөн таласка чейин башкарып турган. Байтик Баатыр, сенин дооруң келди. Элиңди, жериңди агыны катуу суудан, жалыны күчтүү душмандан сакта. Рахмат ата, рахмат. Сусар эне. Анда эмесе ак батаңыздарды угалы. Тарыхый романдарды окурмандарга жеткиликтүү кылып, жөнөкөй, жатык тил менен көркөм баяндап жазып тартуулаган жазуучу Бүбүрө Бектенова адегенде адабият астанасын ыр жазуу менен аттап, мен сыйынган сезимдер, Айтамга, Уядан учкандар, Гүл дастан, Көчмөндөр изи китептерин чыгарып, кийин Жаңгарач би доору жана колуңуздардагы Байтик Баатыр тарыхый романдарын тартуулады. Чүй облусунун Жайыл районунун Кумарык айылында 1956-жылы жарыкка келген Бүбүрө Биалиевна 1974-жылы Фрунзе шаарындагы кооператив техникумунан билим алып, өнөр жай товарларынын товароведи кесибине ээ болгон. Өз кесиби менен эмгектенип жүрүп, 1996-жылы Наргиз бирикмесин түзүп, ишкерлик менен алектенип келүүдө. Бала кезинен адабиятка жакын өскөн калемгер 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынган. Талыкпаган аракетинин, изденүүсүнүн натыйжасында чыгармачылык ийгиликтери артып, маданиятты мыкты кызматкери, Чүй облусунун Кемеңгер төш белгиси, Кыргыз туусу гезитинин эл сыймыгы медали, Кыргызстан Демократиялык аялдар комитетинин улут сыймыгы ордени менен сыйланган. Ачык Евразия чыгармачылык бирикмесинин эл аралык 9-конкурсунда 48 мамлекеттин ичинен проза жанры боюнча жеңишке жетишип, 10 мамлекеттин чыгаан жазуучулары менен бирге алтын ондукка кирип лауреат болгон. Ошондой эле Түндүк Америка жазуучулар союзуна мүчө болуп кабыл алынган. Бүбүрө Бектенованын ырлары корей, казак, орус, британ тилдерине которулуп, Евразиялык альманахтарга жарыяланып келүүдө. Ырларына оон жазылып, ырдалып жүрөт. Чалыкыган океандай термелгениң, ала тоонун колтугунда мелмелдериң, көп жер көрүп жер кыдырып келсем
өзүнүн ченде жок жерге бизде бөлөк жерде сонун деп көп мактаба жер сорусу Сары Өзөнүм өзүбүздү Сары Өзөнүм Сары Өзөнүм Сары Өзөнүм сага теңдеш эч көрбөдүм Сары Өзөнүм ай Сары Өзөнүм Сары Өзөнүм сага теңдеш эч көрбөдүм Бүгүн биз сөз кылган каарманыбыз адабият айдыңында тарыхый роман жазган алгачкы айым катары айтылып кала берет. Сары Өзөнүм сага теңдеш эч көрбөдүм